Жалал Абад шаарында ар кайсы региондордогу 17 жогорку окуу жайларынан келген студенттик командалардын ортосунда спорттук таймаштар жүрүп жатат. Ал эми универсиаданын биринчи ирет Жалал Абад шаарында өтүшү да жөн жеринен эмес. Буга чейин аталган аймактын спортчулары эл аралык маанидеги ири мелдештерде көптөгөн ийгиликтерди жаратып жатышы буга себеп болгон. Быйылкы универсиадада спорттун 15 түрү боюнча жарыш жүрүп жатса, Жалал Абадта 6 түрү боюнча биринчи лигадагы 19 команда беттешет. Калган оюндар Бишкек шаарында өткөрүлүүдө. Студенттер жана жаштар арасындагы Кыргыз Республикасынын универсиадасы көп жылдан бери өтүлүп келаткан чоң спорттук иш-чара. Жаштар иштери жана дене тарбия агенттиги Жалал Абад шаарында спорттун 6 түрүн, ал эми калган 10 түрү Бишкек шаарында өтүлүүдө. Спорттун эң кызыктуусу бул топ оюндары, бул волейбол оюндары, кыздар арасында жана балдар арасында. Ошондой эле кичи футбол оюну деп коет. И бокс мушкерлер жана ошондой эле эркин күрөш, кыздар арасында күрөш болуп, спорттун 6 түрүн биз ушу Жалал Абад шаарында жогорку окуу жайлар арасында өткөзүп жатабыз. Азыр спорттук оюндар кызуу жүрүүдө. Волейбол оюну Жалал Абад мамлекеттик университетинин жана эл аралык университеттин спорт залында. Ал эми күрөш жана бокс боюнча мелдештер Ратбек Санатбаев атындагы спорт сарайында өткөрүлүүдө. Жергиликтүү жаштарды тарбиялап жатышкан дене тарбия мугалимдери, машыктыруучулар республикалык оюндардын Жалал Абад шаарында өтүп жатканына кубанышууда. Азыркы учурда Жалал Абад өтүп атканы биз үчүн абдан кубанычтуу. Жалал Абад мамлекеттик университетинде волейбол балдар арасында, анан бокс, эркин күрөш жана башка түрлөрүнөн Санатбаев атындагы детский спортивный школада болуп атат. Студенттердин кызыгуусу аябай жакшы, оюндун жүрүшү негизинен аябай жакшы башталып атат. Мен ойлойм, универсиада аябай кызыктуу болот. Биздин Жалал Абадтык студенттер Бишкектен келген окуу жайларынын арасында өтүп жаткан спорттук универсиада мен ойлойм абдан кызыктуу өтөт деп. Алгачкы беттешүүлөр кыздар арасында спорттун волейбол туру менен башталды. Чүдегенде эле Бишкек гуманитардык университетинин кыздары Ош мамлекеттик педагогикалык окуу жайынын командасын 3-0 эсебинде утуп алышты. Жеңген топтун өкүлү Нурия Абдыкадырова 8-класстан бери республикалык волейбол оюндарына катышып келерин, бирок мындай иш-чара менен Жалал Абадка биринчи жолу келгенин айтат. Жолу Жалал Абад областынан келип атабыз. Биринчи оюн болду. Жалал Абад аябай бизге жакты, аябай оюндар аябай күчтүү өтүп атат. Универсиаданын алгачкы жыйынтыктары боюнча алганда Жалал Абад шаарындагы эл аралык университетинин волейбол боюнча балдар командасы биринчи орунга, ал эми тогуз коргоол боюнча Жалал Абад мамлекеттик университетинин кыздар командасы экинчи орунга жетишишти. Бул универсиаданын жеңүүчүлөрү студенттер арасында өтүүчү дүйнөлүк универсиадага катышышат. Мындай дүйнөлүк универсиада өткөн жылы Таиландда өткөн. Быйыл Россия Федерациясынын Краснодар аймагында өтүлүшү күтүлүүдө. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.